шыктанып сүрөткө кызыгып баштаганым 6-классыман бери эле ушул сүрөт тартып келем. Ал убакта менин бир устатым бар эле, раматлык көзөтүп кетти. Арыкбаев, Молдохан Арыкбаевич деген. Бул кишиден көп үлгү алдым десем болот. Аябай мага сүрөт тартканды үйрөтүп, мага көптөгөн сүрөт жөнүндө маалымат берип, көмөк көрсөтүп, ошол академияга дагы тапшырышыма ошол агайым колдоочу болгон десем болот. 2012-жылы Бишкек Борбор калабыбыздагы Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясына тапшыргам 2012-жылы. Ал жактан дагы бир топ мугалимдерден билим алдык, тарбия алдык. Ал жакта дагы 5 жыл окудум. Өзүмдүн кесибим станковый живопись. Бизге атадан калган өнөр экен. Анан кийин менин устатым Арыкбаев, Молдохан Арыкбаевичтин элесине арналганда өзүмдүн жеке көргөзмөмдү өткүзгөм. 2016-жылы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Талас облусундагы музыкалык мектептин ичинде өзүмдүн сүрөт музейи бар. Бул жерде дагы мамлекеттин 25 жылдыгына карата өзүмдүн жеке көргөзмөмдү өткүзгөм. Ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн жанрлары болот. Кээ бир сүрөтчүлөр портретист болот. Мен ушул пейзаж жагына көбүрөөк ыктайм. Себеп дегенде пейзажды деле тартам, портретти деле тартам, бирок мага пейзаж жагы көбүрөөк май боек менен тартам. Май боек менен тартканда пейзаждарды көбүрөөк тартканга аракет кылам. Себеп дегенде жаратылыштын ооздугун бергенге аракет кылам. Карандаш рисунок деп коет. Рисунок тартканда мен портрет көп тартканга аракет кылам. Тат түбүнүн портретин тарттым, Бүү Сара эжебиздин портретин тарттым. Азыркы Сүймөн Кулчокморовдун портретин тарттым, Айтулуу Айтматовдун портретин тарттым карандаш менен. Бул жеке өзүм үчүн. Келечекте Кудайым буйруса, келечекте дагы бир өзүмдөй болгон бир 3 баланы тарбиялап, 3 окуучуну тарбиялап, өстүрүп, бир жакшы сүрөтчү кылып, кыргыз элинин керегине жараган сүрөтчү кылып катарга кошсом, бул менин кыялдарымдын орундалышы болмок эле. Бул картинанын аты, тартып жаткан картинанын аты Бата деген картина. Бул картинаны эми Кыргызда негизи эле өзүбүз той берсек дагы, эмне кылсак дагы бата алууга аракет кылабыз, бизге байлык, бийликтен да биринчи бата турат. Буну ошону көксөп Бата деген композициям бул. Келген окуучулардан көздөрүнөн жанып келишет. Сүрөткө кызыгуу болуп келишет. Сүрөттү сүйүп келишет. Чындыгы менен эле сүрөтчү болуп кетиш кыйын, бирок сүрөтчүнүн жашоосу менен жашаш өтө оор да. Себеп дегенде сүрөтчү болуп жашагандан кийин анын ошончолук оорчулугу бар, кыйынчылыгы бар. Ошого чыдаш керек. Ошонун баардыгын көтөрөм деген балдар көздөрүнөн от жанып келет. Мен ушуну кылам деп аракет менен келет. Ошолордун карап эле тандап алып сүрөткө киргизе беребиз. Балдарыман көбүнчө рисунокты требовать этем. Рисуногун жогорулатканга аракет кылам. А мен натюрмортторду натурадан тарттырам. Бала чагымдан бери сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн, өзүм кызыгып келчүм. Бул жакта сүрөт бар экенин билчү эмесмин. Быйыл сүрөт сабагы бар экенин билип, апам менен жазган болчу да бул жака. Анан кийин келдим. Агай көп нерсени үйрөттү бизге. Көбүнчө натура тарттык, чырак тарттык, комуз тарттык. Краска менен тартканды үйрөнгүм келет. Эшикке чыгып природаны тартсак дегенде. Мен да агайыма окшоп академияга тапшыргым келет, сүрөт академиясына. Ошого даянданып жатам да азырчы. Өзүм кичине кезимден эле краскалар менен мультфильмдердин кармандарын тартканды, пейзаждарды тартканды аябай жакшы көрчүмүн. Жана интернеттен да көрүп, аябай кол сүрөттөрдү көрүп, мен да ушуну тарткым келет деп кыялданып жүрчүм. Өзүм мектептерде да конкурстарга катышып жүрөм сүрөт боюнча. Жана ушул жылы ушул жерде сүрөт илими бар экенин билип, ушул жерге келдим.
Өзүм келечегимде мен архитектор болгом келет. Жана ошо архитектор болуш үчүн мен ушундай рисуногумду өзүм күчтөп, кантип тартыш керек экенин өзүм түшүнүп билгим келет. Сүрөт тартканда өзүң эркиндигиңди билдирип, өзүңө кандай тарткың келсе ушундай кылып тартып, өзүң эс алгансып каласың да. Бул сүрөттөн өзүңдүн жаратылышка башкача карайсың дейм да. Сүрөттөрдү аябандай жаратылыштын кандай кооздук экенин краскалар менен баракка түшүргөнгө аракет кыласың. Мен өзүм мурда натюрморт тартканды билбечимин. Ушул жерге келгенден кийин агай ушу натюрмортторду кандай тартканды билдирет, сүрөттөрдүн кандай основалары бар, кандай түрлөрү бар дегендердин баарын түшүндүрүп айтып берди.